көрүп турсаңыздар, таза коом, карызы жок Кыргызстан деп Садыр Жапаровдун сүрөтү менен даана илинип турат. Бул рекламный щит деп коет. Атайын заказ менен илинген деп ойлойбуз да. Ошондуктан азыр саат 3-төн 20 өттү. Кудай буйруса ичине кирип, мына карасаңыздар, бул эң чоң Кыргызстанда эң узун болгон эң чоң жол Жибек жолу. Ошол жерде Өзгөн менен Куршаптын ортосундагы жол, же болбосо Ош-Бишкек трассасы. Эч кандай аты жөнү жок, таза коом, карызы жок Кыргызстан деп чоң болуп щит илинип турат. Щит болсо дагы атайын жасатылган деген маалымат. Азыр мына Кароол айыл өкмөтү бул жерде иштеген адамдар менен, инсандар менен азыр биз айыл өкмөттөн сурайбыз. Бизде Assalamu alaikum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Сиздер бул жерде ким болуп иштейсиздер? Мен түз эфирдемин да. Сурап койсом. Участковый иштейсиздер, бир суроо берсем болобу? Бул щитти илип атканда сиздер көрдүңүздөрбү же көрө элексиздерби? Илинип турган щит боюнча. Сиз не кылып атасыз, не деген максат? Мен активистмин. Биринчиден, экинчиден бул жерде Мыйзам деген жолу бар. Мыйзамдын жолу бүгүн 19 ноябрь. 19 ноябрда эч кандай гонка кете элек, мындайча айтканда. Президентский шайлоого. Бул реклама деп коет. Мындай, атыңызбы? Мирлан. Мирлан ага. Бул жерде өзүңүз көргөндөй, мисалы ар бир адам сүйлөгөн сөзүнө илип коет экен да. Бул рекламный щит, частный щит. Бул бир жеке менчик щит. Бир адамдын щити. Мирлан. Узамай экен. Азыр алынат. Канча убакыт алынат? Машина келсин, мен метромо шықчу. Биз кече күнү бул жерге балдарга айылдын балдарына айтып кеткенбиз. Сиз ошол боюнча элдерге туура эмес маалымат берип, баягындай кылыпсыз. Мен ал боюнча тезинен чара көрүп, бүгүн азыр эме келет атат. Макул, түшүнүктүү. Кандай маалымат берип, мен туура эмес. Сиз шайлоого деп каратабы? Бул шайлоого карата Кечирип коюңуз. Ал жакта лозунг турат. Биринчиден. Лозунг турат. Таза коом, карызы жок Кыргызстан деген бул рекламный лозунг деп коет. Мисалы, Бишка чечет. Биз да сиз мен сиз ошол боюнча Бишкага барыңыз. Сиз мыйзамды коргогон адамсыңарбы? Акимиятка барасыз. Мыйзамды коргогон адамсыңар да туурабы? Мыйзамды кароочу адам силерсиңер ушул жерде. Кароол айыл өкмөтүндө. Себеп дегенде мен кечээ күнү угуп туруңуз. Кечээ күнү кечинде сүйлөшкөнүмдө бул жерде жергиликтүү калк айтып атат. Айыл өкмөт да замешинде атат. Себеп дегенде зам айыл өкмөт карап туруп илдиртти деген сөз. Бизде сүрөттөрү бар. Факты менен жооп беребиз. Зам айыл өкмөткө кирип сүйлөшүн. Ана жакта зам айыл өкмөт. Хорошо. Мынакей достор, көрүп атасыздар, убактында ушундай маалыматтар жүрүп атат. Кечээ күнү дагы бир аз бул жерге келип тартып ызы чугулуп кеткенинин себебинен бүгүн кечеден бери ар ким ар кандай сөздөрдү койгон болчу. Ошондуктан бир аз болсо дагы азыр информация берип кетели. Ассаламу алейкум. Бар, шеф? Бар. Кирип чыгайлычы. Мен түз эфирден барабыз экен. Соцсетте бар. Алдагы илиңе щит боюнча кандай комментарий бере аласыз? Комментарий бизде тиешеси жок. Частный бөлөктү эмес, ал көчөдө коюлган айыл өкмөтүнүн карамагында турчу объекти. Ол баягы мен чалып айткан Народный свобода. Ошонун туугандары коюп атканда мен айтканмын, өкмөт карыз жазгыла. Метр квадратный өлчөп ошого токтом чыгарып, эгер каттатып койгон. Баягы калктын арендасына отурасыңар. Ошондо өкмөт токтом чыгарып берип, ошону мыйзамды деп мен башын өзү. Түшүнүктүү. Мындайча айыл өкмөт бул жерде эч тиешеси жок. Түшүнүктүү. Анда алар бейбаштык өздөрү кылыптыр. Кароол коом ошолор экен анда. Макул. Анда мен анан оруске сиз дагы кече бул жерде жергиликтүү калк айтып атканда, илип атканда сиз дагы бар деген сөздөр тарады. Мен ал мындай түнкү жарык освещение кылабыз деген. Кароол жаштар коому үчүн мырзалыктын освещение ошол мына кумлан чыккан кулдуу сомолар мыйзамдаштырган, 100 саны өтүп башлады. Ошол нерсени освещение курабыз деп, анан бурулай келип ошол жерге
bir oy görən bir oydu men mында көрүп таш жиып алып кайда кетишкен. Болду мен башка киришкен эмесмин, аралашкан эмесмин. Түшүнүктүү. Анан столбаны мен көчөгө көчмөдүм. 3 столба 2 бай деген алып берем деп сүйлөшүп койдук. Андорозеке, мен азыр участковый балдарга айттым. Алдырыш керек буну үчүн. Бул өтө мыйзамсыз. Чындыгында кече биз БШКга мен сүрөтүн тартып жиберсем, түзмө-түз азыр биз келип болсо өзү чабып айтыш керек болчу дедилер да. Жок, азыр бизге ошол тиешеси жок. Азыр акимге барып, ошол неменин ээси Райымаген таанысыңарбы? Аким менен сүйлөшүп, азыр келет. Пойдём. Бүгүн алып. Ким көтөрүп тура. Мен сизден уксам эле болду, а? Эки мен азыр көтөрүп ким боюп тайган. Мен өчүрүп койбойм анда. Достор, бул жерде азыр көрдүңүздөр. Бул жакта айыл өкмөт боюнча эч кандай неме болбоду деп айтып атышат. Айыл өкмөт болсо биз билбейбиз, ал жерде частный өздөрү шетилген экен, ошолор бул жакка айтып койгондуктан булар аларга биз предупреждение берип айттык дешти. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр, бүгүн алынат деп айтышты. Кетебиз, күтөбүз кечке чейин. Ал менен рахмат баарыңыздарга. Сен өзүңө келип сүйлөшүп койдук. Телефонун алсын. Мен өчүрүп койбоймбу? Ошондуктан туура түшүнөсүздөр. Кече сен мына жерде чакып кетсиңби? Кече келип предупреждение берип айтып коюп кетели деп неме кылдым эле, анан кийин туура эмес. Вакытта жок экен, мен саат 5-тен 25, 5:30 чыккам кабинеттен. Мен сыртка чыкпаппыз енді, кийин мына немеден карасак, монитордон сен тартып аткан экенсиң. Биз ойлодук да өкмөттүн адистери иштебейт экен, аны айтып. Жок, айыл өкмөтүнүн адистер боюнча сөз болгон жок ал жерде. Андан кийин биз айттык, саат 8:20, 5:30 как болду. Адистер жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерден кабылдамадан келип мен эшикти тарттым, анан жабык келип мен чыгып кеттим. Мен отурбайт да берди. Ага бер көп кетет, анан мен кабинетте сен кымбай болдуңуз жолдон Sağ olun. Şahs bakın, nasıl tutarız? Жакшы Кудайга шүгүр. Кече бул боюнча отур. Бул Бузарыктын жигит, мурунку састын депутаты бизде. Келген, көз олушканбыз, а? Анан аты Мирлан Ибраимов. Түшүнүктүү. Мен бир аз маалымат, кече мен сиздер боюнча бул жерде мен бир гана сиз жок деп тартып кеттим. Анан бул жердеги шит боюнча келген болчумун өзүчү. Анан мага ал жактан либерик адамдар мага ошол шитти ким илдиртти деген боюнча кичине видео тартып кеттим эле. Анан сизден бир осо десем эшиңиз жабык экен, жабык деп чыгып кеттим. Ошол боюнча видео кетти. Бирок азыр мен түз эфирдемин. Бул жерде азыр Орозаке айтты, айыл өкмөттүн тиешеси жок деп. Айыл өкмөт аны билген да жок деп айтып атат да. Орозаке айтты, биз аларга айттык. Мыйзамдуу түрдө кылгыла, бизге жазгыла. Анан кийин биз уруксат берсеңден кийин анан элесиңер деп айттык. Ошо шиттирип отурган, былтыр болгон бул иш. Бизге каттатыла деген. Жок, бүгүнкү шит боюнча сөз болуп атат да. Жок, былтыр койушун да шитти коюп анан деген укасын илгерген. Анан убайлы. Мындайда ол шитти биз илингенден кийин эле сразу реакция кылдык. Анан ал кишини чакырып туруп, эртең менен жолугуп калды киши. Эгерде албасаң, ишенбесең мыйзам чегинде чара көрөбүз деп. Туура. Анан кийин биз кайрылдык немеге БШК менен сүйлөштүк. Аларга беттештирип, шайлоого чейин үгүт иштери жүрбөйт. Болсо 15 декабрдан кийин анан илип алдым. Ооба. Деп териштирдик. Анан ал киши моюна алып, азыр манипуляторду сүйлөшүп койдук. Азыр келери менен биз алыштык. Рахмат. Ушул эле сөз. Ушул эле. Рахмат. Биздин камагында болбогон үчүн Мен айттым деп. Рахмат. Анан кече күнү кабинетте бардыр болгон. Жок, мен түз эле сизге келдим да. Бул жак. Видео запись менде бар да мынердечи. Билем, ошону билип туруп отургандардын анан кийин единственный мен акимиятка бардым, потому что бирөөлөр жардам сураган экен. Акимчилик менен деле свет кылса болот. Примерно айтам да, эми Кыргызстанга кетти да, биякта неудобно болуп калды. Жок, мен ал жакка да өзүм жооп берем. Биякта азыр манипулятор келсе алдыр. Хорошо, макул, рахмат чоң. Макул, раскат түшүн. Сүйлөштүк. Кандай чаксың?
Ошондуктан достор, бул жерде айыл өкмөт өзүнү дагы кече жок болгондук боюнча иш орунда жолук боюнча дагы бизге азыр информация берди. Уктуңуздар өзүңүздөр. Мен беттерин тартпадым, себеп дегенде жеке личкага өтпөй эле коелу деген сөздүн артынан. Бирок көрдүңүздөр, биз кирип чыктык. Сам айыл өкмөт жана айыл өкмөттүн өзүнөн сөздөрдү уктуңуздар. Бүгүн кечки саат убакыт 6-7ге чейин алдырабыз дешиптир, бирок ага чейин да уктук. Бирок эми көзөмөлдөп карап турабыз. Мына достор, көрдүңүздөр. Булар дагы өз ишини кылып атабыз деп айтып жооп берди. Көрдүңүздөр, таза коом, карызы жок Кыргызстан, Кароол коому деп турат. Ошондуктан достор, кошоматчы болуп, жакшы көрүнүп, жакшы бирдемкелерди кыла коелу дегендер дагы бул өтө туура эмес. Мыйзам бардыгыбызга бирдей. Мыйзамдын астында бирдей жооп беришибиз керек. Ошондуктан достор, туура түшүнөсүздөр. Өкүнүштүү, өтө өкүнүштүү. Дагы деле ошондой бир немелер жаралып атат. Мурдагы эле историялар кайталанып атканын көрүп турабыз. Ошондуктан достор, келиңиздер, мыйзамдын тегерегинде гана иш кылалы, мыйзамды сактайлы. Мыйзам баарыбызга бирдей иштеш керек. Рахмат. Достор, мен ойлойм, БШК жана башкалардын баардыгы реакция берет деп бул боюнча. Анан кечээ дагы биз бул боюнча сүрөттөрдү жибергенбиз. Бир аз болсо дагы ушундай талкуу болду. Достор, анча мынча туура эмес. Сүйлөп кое турган болсом, сүйлөп койсом, кечирим сурайм. Бирок мыйзамдын астында баарыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Аз көрүп турасыздар, участковый дагы сөзүндө биз андай мындай деген сөздөр болду. Эми өзүнүн ишини билбеген адам болсо туура түшүнсөк болот. Бул жерде Өзгөн району Кароол айыл өкмөтү. Кимдер илгенин мен азыр толук тааныбайт экенмин. Бул жерде тааныган адамдар бар. Мен чындыгында тааныбайм кимдер илгенин. Ошондуктан достор, менин бул суроого жооп бере албайм. Алмаз Жолдошов, бул Кароол оңор өтпөйт, Садыр Жапаров таза деп турасыздар. Алмаз Жолдошов, мыйзам баарына бирдей. Бул кароолоо эмес, эч кандай кароолоо болгон жок. Мыйзамдын астында гана сүйлөп атабыз, мыйзамдуу иштерди гана кылалы деген эле ой. Эмне үчүн шашып атасыздар билбейм. Мындай лозунгдарды илгенге дагы убакыт бар да биздечи. Эмне үчүн илине элек, эмне үчүн каттала элек адамдар? Азыр Садыр Жапаров чындыгында айтайм, ал обычный жаран. Жөнөкөй жаран. Бизге окшогон эле жаран. Эмне үчүн бул жерде анчалык жалап атасыздар, түшүнбөй атам да. Мыйзамды ошол сүрөттөгү адам билбесе, эми Зулушев илдирсе керек да. Аллахтын алдында бирдейбиз. Мыйзам өзгөрүлүүчү нерсе. Мыйзам өзгөрүлүүчү нерсе, бирок мыйзам жазылат бардыгыбызга бирдей. Ошону биз эң туура акыл жана билим жагынан эч кимди алдына салбаган дагы саясатчылар бар. Өзүңөр илдиңер. Талант Арыналиев, өзүңөр илдиңер деген сөзгө азыр мен силерге жооп катары айтып, ушул видеону тартып атамын. Башынан аягына чейин көрсөңүз, ошонун баарында билинип турат. Биз илсек, биз андай кылып, андай жолдорго барбайбыз. Ошондуктан бир туура түшүнөсүздөр. Макуланда бардыгыңыздарга ийгилик, кап этпейсиздер, жаман көрсөңүздөр, мыйзамды сактайлы деген кана ойду айттым мен.
ооба ошон үчүн достор баардык айыл өкмөттөргө бул сабак болсун. Пакта койгондун дагы бир эбичеби болот. Ошон үчүн айыл өкмөт бул Кароол айыл өкмөтү боюнча бүт ушундай мыйзамсыз нерселерди карап айтып кеп туруш керек. Ошондуктан биз азыр дагы бир сыйра кирип эскертүү берип чыктык. Алар бизге айтты. Булар бизге айтты, кечке чейин алынат деп.